Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Allah Ta'ala'ya şükürçülük, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat selamlar olsun. Dağı bir jolu kanday musulmançılıkты kanday karmaş gerek, adamgerçilikti kantip atkarуу gerek, jasalma jol menen emes. Çınığı erkekler bolsa erkektik kasiyet menen, erkektik münöz menen, ayal kişilerimizde ayaldık sıfatı menen, ayaldık merimlik, aykölдүк sıfatı menen mehman dostluğun görsetip ketken ata-babalarыбызга дагы Allah Taala'nın rayımı, berekesi жаган болsun. Misalı bugünkü günde kээде 3-4 adamın arasında bir жақсы bir tema söz bolgon bolsa, ertesi zamanadan көрсөтүп болот бой. Бүт элдин баары билип алган, кабардар болуп. Биздин илгерки аталар эмне кылган? Bir erkektin içine жок дегенде bir токулгалуу ат батыш керек деген. Мында сыр болуп. Кеттиби ичине батыш керек де bir сыр. Мисалы сизди bir жақсы дос деп, bir жақсы санаалашым деп bir нерсе жөнүндө айткысы келген. Аны барып биз эмне кылат экенбиз? Көрүнгөн жерге жай берет экенбиз. Ушул болбой калат экен. Ошону ичибизге катып, жашырып койгон болсок, бул керемет экен. Ушуну бир эле сөз менен биз мал жаныбарга, тоо ташка жакын болгондуктан, ошо тоо таш менен мал жаныбар менен мисал келтирип, эркек жигиттин ичине bir токулгалуу ат батыш керек балам жок дегенде де бир аксакал айткан экен. Ошол сыяктуу бирөөнүн сырын сактаганды үйрөнүү, сактаганды билүү, бул да марттык, бул дагы даана мусулманчылыктын жогорку сыпаттарынын бири экен. Менин сырчым деген кайманатка оңгон Хузайфа деген радияллаху анху болгон, билесиздер, сахаба. Пайгамбарыбыздын сырчысы, пайгамбарыбыздын аманатка бекем мусулманчылык коопсуздугун караган мыкты сахабасы болгон. Кала берсе пайгамбарыбыз айткан, мусулмандардын арасында мусулман болуп көрүнүп жүргөн 200'lülөрдүн тизмесин тизмектеп ал. Себеби эртеңки күнү жалпы мусулмандар зыян тартып калбасын деген мааниде. Ошого Азирети Умар радияллаху анху дайыма сурап турчу экен. 200'lөрдүн ичине мен кирип калган жокмун деп. Болбосо бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү болгон. Жасалмадылар гана эмес. Мен кичпейил неме 200'lөрдүн арасына кирип калган жокмун деп бөйпөңдөй гана эмес, чындап эле айткан. 200'lөрдүн арасына мен кирип калган жокмун деп коркуп, тынчсызданып. Болбосо экинчи халиф Азирети Абу Бакр радияллаху анхудан кийин келе халифалыкка татыктуу жана тартыктуу болуу менен биргеликте мусулмандардын падышасы болуп шайланган, халиф болуп шайланган. Бул Азирети Умар радияллаху анху болгон, билебиз баарыбыз тарых боюнча дагы. Ошентсе дагы эмне кылган? Дайыма келип сурап турган. Мен 200'lөрдүн катарына тизмесине кирип калган жокмун деп. Эми башкалар дагы кимдер бар айтсаң дебептир. Сураган эмес. Бул өзү менен гана алек болгон. Анысыңары ар бир адам өзүбүздүн кемчилик, өзүбүздүн бир жетишпестик жактарыбызды оңдоо менен алек болгон болсок, Кудайым буйруса, эки дүнө жүзүбүз жарык болот. Жана бизден чындап эле бирөө үй бүлөлүү маселе болсо көйгөй болуп, же болбосо бир турмушунда бир кыйынчылык болуп аткан болсо, келип эле бизден чындап эле кеңеш сураса, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам көрсөтүп кеткен тартиптин негизинде кеңеш бере алабызбы, бере албайбызбы? Маселе ушунда. Пайгамбардын өмүр баянын жылына канча жолу окуйбуз? Сахабалардын өмүр баянын жылына канча жолу окудук? Жана ошондой эле үй бүлөгө байланыштуу канча китеп окудук? Маселе ушунда болот бойбу? Бул укмуш сонун. Бир эшмат ташматтын идеясы эмес. Куран хадистин негизинде так даана жазылган үй бүлөгө байланыштуу сонун китептер чыккан. Ошол китептерди алып баракта окуп коюш керек экен да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө союз менен союз ажырагандан кийинки үйлөнгөндөрдүн статистикасын карасаңыздар, мурда 100'дөн 1-2 ажырашкан болсо, ажырашса. Болбосо ажырашпаптыр деле. Бүгүнкү күндө үйлөнгөндөр 100'üne 50%, кээде 60-70%га чейин чыгып кетип атат.
Кайра ажырашмай. Эмне үчүн өзүм билем дейт, ачуулуу баары оталып кетет, заматта оталат. Ушунун баардыгы тарыхка көңүл бурбагандыктан. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи алейх эмне деген? Балдарыңарга таалим тарбия, илим үйрөткүлө, адал арамды үйрөткүлө. Ооз эмес, китеп жүзүндө. Азыр заман китептер тыгылып кетти. Муфтияттын мөөрү басылган бир устатты кармаш керек да, ошол устат сизге көрсөтүп, ишарат кылып берген китептерди алып бала чакаларыбызга окутушубуз керек. Ошондон ан Кудай буйруса, эртеңки күнү үй бүлөлүк маселе болбойт. Имам Азам рахматуллахи алейх эмне деп атат? Балдарыңарды окуткула. Окуткандан кийин үйлөнгөнгө өзү доход топтосун дептир. Каражат топтосун. Себеби дегенде ата энесинин же агасынын каражаты менен үйлөнө турган болсо, эртеңки күнү алган аялынын деле кадырына жетпей калат. Үйлөнгөнгө каражат топтой албай турган эркек эртеңки күнү бакканга деле топтогонго жөндөмү жок анын. Себеби бизге пайгамбар Мухаммад алейхиссалам көрсөтүп койду, силер куш сыяктуу болгула. Эртең менен ачка тобокел кылып учтубу, кечинде курсагын тойгузуп, кайра үйүнө келгендей сыртка ырыскы издеп чыккыла деп пайгамбарыбыз ачык хадисте келтирген. Ошон үчүн өткөн жумада да айтканбыз, Али радыйаллаху анхунун керемет сөзү бар. Ар-ризқу ризқани, ризқун талибун ва ризқун матлубун. Бир ырыскы эки түр болот. Бир ырыскы бар сизди издеп келет, бир ырыскы бар издетет деп. Бирок негизи чанда кездешет экен. Ырыскы өзү издеп келген. Негизинен ырыскы издетет экен. Тафсирлерде келет, эгерде Алла Таала жамгыр жаадырганда эле ырыскыны жер адамдар мээнет кылбастан эле мындай эле жаадырып бере бергенде лефасадатил арду, жер бети фасадка, бузукулукка каптап кетмек деп. Бүт элестетиңиз, чалкалап жатып эле, жатып ичер, май тамам болуп жата берсек, баары өзүнөн өзү эле келе берсе. Ушуну проба кылып, мындай практика кылып, иш жүзүндө бир балабызды ошентип чоңойтуп көрсөк да болот. Бирок эртең кеч болуп калат, кайра аны оңдош. Тамагын, эртеменки тамагын, түшкү тамагын, кечки тамагын, соткасында интернетине деле тияна биян акча даярдап, атайын деп шопур жалдап коюп, мектебинен, садигинен баштап, мектебинен студент болуп, үйлөнгөндө инде сиз бүт баарын эле комфорт условия түзө берсеңиз, жана балаңызды заматта бузат экенсиз. Кокус бир жумада акча да бербей коюп, карточкасына акча салбай коюңуз, интернеттин соткасын эчтекесине карабай койсоңуз, сизге догурунуп чалат экен ошол балаңыз. Ата, кана машинаңыз жанагы. Үйдө продукты жок калды, светтин акчасын өчүрүп кетти, ким качан күйгүзөсүз деп сизге догурунат экен да кайра. Мына ошондуктан Имам Азам рахматуллахи алейх дептир, балдарыңарды окуткула, анан үйлөнгөнгө өзү доход топтоп, каражат топтоп, анан кийин үйлөнсүн дептир. Ошондо даамдуу болот экен да. Мындайча айтканда, эң жөнөкөй алалычы, мына кийим кечени деле өзүңүз иштеп, анан акчасына сатып алсаңыз, эки жакка отурганда дагы, бир жерге отурганда да чаңга отуруп албайын деп, этияттап алып отурат экенсиз. Мына ушунун бардыгы эмне экен? Мусулманчылыктын көрсөтүп кеткен тартиби. Биз өткөндө достор жөнүндө өтүп атканбыз, ошол достор темасын кайра улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зухруф сүрөсүнүн 67-ci аятын мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал-ахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Халил деген сөздүн көптүгү ахилла деп коет. Бул жөнөкөй дагы дос эмес. Жан дүйнөсү менен бири-бирине мындай киришип кеткен. Аккан дос деп коет го бизде. Ошол аккан дос болуп көрүнгөн. Кимдир бирөө дүйнө себебинен, кимдир бирөө мындай эле дос болуп коет. Мындай эле жөндөн ушу мен дос болоюнчу деп. Эми ушулардын бардыгы акыретке барганда бири-бирине душман болуп калат. Бир гана Кудай үчүн достошкондор гана бири-бирине эч качан душман болбойт дептир. Эми Кудай үчүн дос кандай болот десе, досунун жалаң гана жакшы жагын көрөт, кемчилик жагын мактап отуруп оңдоп алат дептир да. Демек, Кудай үчүн ким менен дос болдуңуз? Ошол досуңуз сиздин бир кемчилигиңизди көрүп калды. Ошол кемчилигиңизди улам чукулап эле айта бербейт экен да. Мындай кылат, мактап отуруп, кандай дос адамсың, жакшы доссуң. Мисалы, мейман доссуң, жадырап жайнап турасың. Болгону бир аз тез ачууң келип кетет. Ошон ачуулугуңду бир аз эле жөнөкөйлөтүп койсоң, атпесең балдарың деле зиртилдеп калды сенден.
балдарың байқап атасың, қашып кетіп атат сенде. Қоям, балаң деле манча бала дейм, бара биздин жашка келгенче оңолот. Деп мисалы балдарына зиртилдеген мындай залым мүнөзү бар болгон болсо, досу мактап отуруп оңдоп коет экен. Себеби дегенде Жафар Садик рахматуллахи алейхи митип айткан экен. Ла туфаттиш ала айби садик фатабка била садикин. Досуңдун кечкеле кемчилигин чукулай бербе дептир. Себеби дегенде доссуз калып каласың дептир. Досу жок калып каласың деп. Ошондуктан анан кээ бир мен бетке айткандын заары жок деп туруп анан кийин жакшынакай досуңуздан ажырап калышыңыз мүмкүн. Адамдын табияты кечкеле кемчилигин айтыла беришин каалабайт. Анан каалабайт, анан айтпаш керек деп туруп анан таптакыр мактап отуруп анан жардамдар учуруп жүрбөш керек деп баягындай мактап, мындай ыргын келтирип, этияттап, эми дос, экөөбүз Кудай үчүн доспуз деп туруп, жакшы жагына ыргын келтирип, анан кийин таптап отуруп, жана кемчилигин жоюп алышыбыз керек экен, бири-бирибиздин кемчилигибизди. Мына дос деген ушундай болот экен. Ушакчылык илгери киши өлтүргүч дегенден да жаман угулчу экен. Мен аталардан сурап атпаймынбы? Аксакалдардан. Ушакчы деген илгери аялдар деле намыстанчу экен. Бүгүнкү күндө кээ бир эркек инилер, достор деп коелучу. Ушундайды тышташ керек экен да. Мисалы, мамлекеттин бир жагын алдыга жетелеп аткандар бар, келечегин жетелеп аткандар бар, келечек муун үчүн бирдемке кылып тырмалаңдап чуркап аткан кишилер бар. YouTube'дан чыгып бир жакшы нерселерди айтып койгон болсо, мен муну билем деп туруп, ылдый жагына жазып отуруп алгандар бар экен. Только жалаң гана негатив жазат. Негатив жазат. Ошону бир эптеп дарегин таап бетине карасаңыз, өңүнө деле чыгып калган ошол. Өңүнө деле чыгып калат экен. Жалаң начар ойлонуп, тыржыйып бирдемкени жаза берсе. Ошону кыргыздар айтып коет экен. Ириген ооздан чириген сөз чыгат деп. Анан кыргыз айтып экен, түстүүдөн түңүлбө деп. Жалаң жакшы сөз айта берсе, жакшы нерсени өңүнө ичине толтура берсе, ошол барып өңүнө чыгарат экен. Мисалы, булбулдай сайраганы менен коңгон эчтеке келбейт. Сен сайрабай келтир анда. Булбулдай сайраш үчүн дагы сөз байлык керек. Дайыма айтып келебиз. Толтура адайы китептерди окуш керек. Сөздү жамактатып сүйлөш үчүн дагы илгери кыргыздар эмне деген? Мына. Устачылык өнөрбү? Өнөр. Соодагерчилик өнөрбү? Өнөр. Бирок кыргыз эмне дейт? Өнөр алды кызыл тил деген. Сөзгө маани бериш керек. Ошондуктан каламулла дейт бул. Аллахтын сөзү дейт. Сөзгө дайыма маани беришибиз керек. Болбосо өзек эле кете бериш керек эле. Жок. Сөзгө абдан маани берилет. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Ал-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисаниhi ва ядихи. Мусулман деген ушундай болот. Анын тилинен, айта турган сөзүнөн жана колунан калган мусулманда зыян тартпайт деп. Эмне үчүн тилди айтты? Көрсө сөз адамдын көңүлүн талкалайт, же адамдын көңүлүн өйдө көздө көтөрөт экен. Бүт ошондой негатив жазгандар ата тегин урматтабагандар ошолор. Жет атасын өмүр баянын билбегендер болушу мүмкүн. Өзүнүн жет атасын сыйлаган эркек, мен эркекмин деген эркек, эч качан ушак менен алектенбейт. Жалаң жакшы жагын карап коет. Эгерде көргүңүз келбесе, жөн эле көрбөй коюшуңуз керек экен, айтпай коюшуңуз керек, болду. Кудайым өзү көкүрөгүн астын деп. Дагы өзүңүз алгыла албаган ишти сиз жасаңыз. Мисалы, бей бечараларга азыр бирдеме деген тоок чыгыптыр, жатып ичер тоок экен. Атын бирдеке деп коет экен, унутуп калдым, сиздер билет жагыздар, кээ бириңиздер. 2,5 айда жетилет экен. Бышып жетилет экен эт багытында. Мисалда, жесир үй билеги ошондойдон бир 100 тоокту алып берип коюңуз, 70 сомдон экен, 7000 сомго келет экен 100-ү. Жем суусу менен алып берип коюңуз, ушуну окат кылып, тиричилигиңди кылып ал деп. Анан дагы эле ушак айтканга убакыт болуп атабы? Анда дагы 200 сом алып беренде дагы жанталаш иштеш керек экен. Эртең менен эрте иштеп, кечинде кечке чейин иштеп, бирөөлөрдү ушак тамактысын ойлонгонго убактыбыз калбай, чарчап келип уктап калалы. 5 мал намазды депте окупчу, ушу намазым каза болуп калбасын деп. Нафс ушакты ушинтип жеңсе болот экен. Себеби Лукман Хаким баласына митип айткан экен. Иза ахтата хатиатан фаати садакатан. Эй балам, кандайдыр бир ката, ушакты да айтпаптыр, жөнөкөй катачылыкты. Кандайдыр бир ката кетип кала турган болсоң, балам,
сөзсүз ошо кетирген катаң үчүн садака бер дептир. Бул кимдин сөзү экен? Куранда келген Лукман Хакимдин сөзү. Данышман Лукмандын. А биз ката эмес, ушагай менен алектенип кетип атпайбызбы кээде? Анын деңгээлинде эмеспиз, бирок ошол деңгээлге чыгып алып, 70-ке чыккан, 80-ге чыккан, 60-ка чыккан карыялардын артынан 18-ден 5-тен бели чыга элек деп коет кыргыздар. 5-тен бели чыга элек, бир үй-бүлөнү кыйратып бага элек, ушак айтып отурат. Жанаң ушактап, бетин айт, мен сиздин бетиңизге айтып коеюн деп мунун түптү шакылдап атат. Негиз болбойт. Кыргызда сонун сөз бар, назардан каласың деген сөз бар. Назардан калсаң күйөсүң, 2 күнү күйүп кетесиң. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? Иттaqi фирасатал муъмин. Эй балам, карабайсыздарбы? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтып атат. Иттaqi фирасатал муъмин. Эй момундун назарынан сактан. Фа иннаху янзуру би нурилlah. Ал Аллах Тааланын нуру менен карайт дептир. Аллах Тааланын нуру менен карайт. Демек, ар бир адамдын чегинен чыгып, көңүлүн талкалап, көйлөп кеткенден этият болуш керек экен. Мисалы, мен Улуттук университет, же Арабаев университет, же болбосо БГУ университеттин мугалимдери жөнүндө сөз кылбашым керек, эгерде мен ал деңгээлде мугалим болбосом. Сөз кылсам дагы маңдай тескей барып алып, урматтуу агайлар, урматтуу эжекелер, келечекте мыкты билимдүү студенттер чыгарыш үчүн монда кылсак болбойбу деп мен кеңешимди сунушумду айтсам болот. Эгер ошо деңгээлде билим алган болсом, билимим жетпегенде эмне кылам анан сүйлөп? Малчы болсом мен малым жөнүндө сүйлөшүм керек. Мунондой аргындаштырса, мунондой пародадагы койлор, уйлар, козулар чыгат экен деп ошол жөнүндө сүйлөшүм керек. Эмне мен алектенсем, же болбосо саясат боюнча деле. Саясат боюнча Алла разы болсун, 5 бал намазы, жуманы окуп, ана мамлекет деңгээлде саясатчылар бар. Ал өзүнүн ишин кылып атат, кыла берсин ошол иштерин. Бирок мен ал жөнүндө билимим болбогондон кийин аларга сын пикир айтып эмне кылам? Жөн өзүмдүн китебимди окуп, жанагы мугалимдик ишимди аркалашым керек. Ким кайсы иш менен болсо. Ошондой да. Демек, ар бир адам өзүнүн салмагын, ордун билиш керек. Дайыма эмне иш кылып атканыбызды эсептеп туруп анан иш кылбасак, эртеңки күн ар бир сүйлөгөн сөзүбүз кыяматта бейишке чыгып кетип атсак, бери көздөй тартат да. Тиешең жок, сен эмне үчүн айттың эле деп. Кана ушул сөзүңө эмне негизинде айттың эле? Кана жооп берчи дейт экен да. Куранда айтып атпайбы? Кыпындай жакшылык кылсаң, алда эсепке алынат, кыпындай жаман иш кылсаңыз дагы, ал дагы эсепке алынат деп. Фама я'мал мисқала зарратин хайра яра. Көрбөйсүздарбы? Кимде кыпынчалык жакшынакай иш кылса да, ал дагы эсепсиз калбайт, эсеп берилет сөз түрдө. Эми Саид ибн Мусайяб рахматуллахи алейх керемет сөздөрүндө бизге эмне кылган? Айтып, шакирт тарбиялап, жалаң жаш муундардын камын көрүп жүрүп өтүп кеткен. Ушунчалык илим менен алектенген Ибн Мусайяб деген алым өткөн, сахабалардын илимин жыйнап алган. Сахаба деген билесиздер, пайгамбарыбыз менен замандаш болгон жоро жолдоштору. Ошолордун билимин жыйнап алган. Калган эл дагы ушунчалык сыйлагандыктан Ибн Мусайяб тирүү турганда бизге фатва берүү, шариат боюнча мынау адал, мынау болот, мынау талак түштү, түшпөдү, нике жүрөт, жүрбөйт деген маселелерди айтуу арам деген да, болбойт деген. Бүт бар ишарат кылып көрсөтө берген. Ошондой эле фик боюнча, ислам мыйзамы боюнча алдына ат салдырбаган Ибн Масуд деген сахаба болгон, билесиздер, радиаллаху анху. Ушу киши дагы айткан экен. Кокус менин сөзүм Азирети Умар радиаллаху анхуга каршы келип калса, токтоосуз менин сөзүмдү ыргыткыла деген. Себеби мусулмандардын пикири бирдей болсун үчүн. Умардын сөзүн кармай бергиле деген. Ошончолук мусулмандардын ынтымагын бекем сактаган. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Арабча билгени да, билбегени да патыратып фатвасын айтып атат. Шариат менин агам митип айткан, баланча таксир митип айткан деген өтпөйт. Баланча китепте, баланчанчы бетинде ал хадис, мына хадистер менен далил келтирилген деп менен өтөт экен да. Ошон үчүн Хасан Басри рахматуллахи алейх пайгамбарыбыздын өмүрлүк жубайы болгон Умму Салама энебиздин эмчегин эмип чоңойгон Салман
radiyallahu anhulardı dağı, Ali radiyallahu anhuların da büt barın talim tarbiyasını görgen Hasan Basri rahmetullahi aleyh ne de aytkan? Ahlakathum al-ucmatu. Ahlakathum al-ucmatu. Musulmandardı Arap dilin tantır tontur söylөгөндө talqalap жок кылды деген. Arapça bilbegende şariat жөнүндө сүйлөбөйлө койгулачы деген да. Токтоткула деген, мындайча айтканда. Оңой эле имамдан барып сура деп коюш керек, бүттү. Кыямат ушу имам жооп берет деп эле. Оңой да. Кыямат ушу имамдан сураңыз деп коюңуз, мечит бир тартип, бир системада кете берет экен. Туура жооп берсе, соон алат, туура эмес жооп берсе, өзү жооп берет экен. Ошон үчүн имамга шараттыр. Биз сооп иштер менен, кайрымдуулук иштер менен, бирөөлөргө динге чакыруу менен, ушу менен гана алек болушубуз керек экен. Адал арамды ажыратуу менен, мындайча айтканда. Эми Умар радиаллаху анху ачуусу келгенде мынтип айткан экен. Вахтатул мар'i хайрун мин жалиси су'i. Акмак жаман доско караганда жалгыз калып калган жакшыраак дептир да. Ушундай жаман достор болот. Үйүңүзгө 5 бармак кылып, казы карта чучугу менен дамне тамактар бар. Түрлү сонун тамактарды алып келип берсеңиз, ошол жерде кылтыйып, сиздин кемчилигиңизди айтып, аялыңыз менен күйөөсү менен аялын уруштуруп отуруп алгандар болот экен. Не кереги бар? Дос, сен баягыда билесиңби, муну айтсам сен көнбөй койбодуң беле. Ошо мен айтканды кылганда эле момду кирешелер болмок да, сен айтканды кылбойдуң, айтканды кылышың керек болчу да деп туруп, аялым көзү угузу айтып коюп, анан секин кетип калат экен. Ал кеткенден анан айтат, сен эмне жана досуң айтканын кылган жоксуң? Ошону айтканын кылганда сага момду киреш болмок экен. Миң иштейбиз сен деп. Болду ушу менен башталат анан тополоң. Мушташ кырылыш. Болбойт экен да ошондой. Ибнул Мукаффа, мунун ата теги отпарас болгон. Ислам динин кийин кабыл алып, отпарастарда ушундай экен, нан чайнаганда деп чалпылдап жейт экен. Булар да адат экен ошондой. Анан ислам динин кабыл алып, алам деп келип, анан тамак жеп атканда чалпылдап жей бериптир да. Оозунан наны деле кебир барго, оозунан нан салып сүйлөй да берет. Тамак да жей берет. Оозунан наны да чачырап атат, башкасы да чачырап атат. Ошондой адамдардан жакшы сөз чыкпайт да экен да. Кто он такой дегендер ошонун оозунан чыгат экен. Мен эми оңолуп келатканда деп бетин тырыштырып. Милдет кылат да бай ислам динине кирген. Жет атасы мусулман болбосо, христиандын баласы эмес ал. Ошон үчүн не дейт? Сен алда не деп жеп атасың десе, кечирип койгула, биздин ата тегибизде ушинтип чалпылдат жеген адат. Эми үйрөнүп келатпаймбы? Мен мусулманчылыкты кабыл алып калайын деп ислам динин кабыл алып, кантип жейт десе, оозу жаап жейт экен. Оозу жаап чайнайт. Анан кээ бири чайды жутуп алып анан кырылдаткандар бар, билесиздерби? Бур мындай дарат алып аткандай. Биянача чайкайт, анан жутуп калат акыры митип туруп. Андай болбойт да. Жаныңызда адам жиркенип калышы мүмкүн, тамагы ооруп калышы мүмкүн. Кээ бири маңдайын карап туруп тишин чукуйт маңдайынан. Анан жөтөлгөн адам бетине карап жөтөлгөндөр бар. Бул да болбойт экен. Мына көрүңүздөр, мусулманчылык кандай таза дин бул. Ошентип муну эмне кылат? Ислам динин кабыл алат дагы. Эми жаңы эле ислам динин кабыл алдым го мен эми. Акыры үйрөнөм да, үйрөткүлө мага деп анан үйрөнүп, ушу киши анан айткан экен. Дос болосуңбу? Досуң үчүн каныңды дагы жаныңда төккөнгө даяр болсоң анан дос бол дептир. Мынакей чыныгы достор ушундай экен. Кудайдын бетин аргысын айталы Россияга барып жок болуп кетсе, акырын келет экен кандайдыр бир себеп менен. Келет экенсиз дагы продукта болобу, тамак аш болобу, жанагы аяшыңыздын бала чакаңызга билдирбей тыштап алып кетип кала берет экенсиз. Чыныгы достор ушундай экен. Ою бузулбайт экен. Арам ойго барбайт экен. Мына чыныгы достор ушундай экен. Эсептешкен дос болбойт деп ушуну айтат экен. Ахиреттик дос деп ана ушуну айтат экен. Бересизби жардамыңызды? Билдирбей жок болуп кетет экенсиз. Жардамды берип туруп. Анан сөзүбүздүн жыйынтыгы ушул экен. Мен атмана зияратал астиqa адам al-ihtishab inda al-liqa. Кимде ким досторун сурап туруудан, досторун зиярат кылууну адат кылып бекем туруп албаса, анда жолуккан кезде чогуулууну жоготуптур дейт. Демек, дайыма досторубузду телефондон болсо дагы бири-бирибиздин акыбалыбызды сурап турат экенбиз. Кээде баары жакшы дей берет экенбиз. Кыргыздын жакшы адаты бар.
Eç kaçan жашоо начар жок дебейбиз. Кудайга шүгүр деген сонун терминибиз бар. Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, баары жакшы деп. Ошондон ан эки көз билдирип турат деген сөз бар го. Билгенде эле ишин алдына көргөндө эле көрүнүп калат. Билдирбей, досум мынага чай ичип койгула, мына бала чакаңга неме кылып кой деп жардамыңызды берип, эчтеке болбогондой, кийин да эч качан сөз кылбайт экенсиз. Бая сен кыйналып атканда мен келбедим беле, билесиңби, эми жакшы болуп калыпсың дебейт экенбиз да. Кээ бирөө айтышы мүмкүн экен да. Бая сен кыйналганда билесиң, мурда кыйналчу элем го, мен келбедим беле. Азыр эми сонун болуп калсын деп, эски жараны козгогонун кереги жок экен да. Жалаң гана жакшы жактарын айтат экен. Андыктан сөзүбүз ушун менен жыйынтыктайт экенбиз. Биз сүйлөгөн сөз эмес, жеп аткан тамагыбызды дагы оозубуздан бир күкүмдү түшүрбөй жеүү адепке жаткандай, сүйлөп аткан сөзүбүздү дагы иреттеп, муну адамдын көңүлүн оорутуп албайбы? Муну адамга катуу тийип калбайбы? Адамдар мусулманчылыкта ар бир адамга жакшылык кылышыбыз керек экен, жакшылык кылбасак зыяным тийгизбешим керек деген тургандай абалга жетишибиз керек экен. Амин. Алла Таала эки дүнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Хасан Басир рахматуллахи алейхи айткандай, даават сөз менен эмес, даават өзүң менен дептир. Аны ушу адамдарды жашообуз менен, мамилебиз менен, жумшактыгыбыз менен, адамгерчилигибиз менен жана анын бардыгы илим, билимдин негизинде исламга чакырып, жана мамлекетибизге оомат берип, мамлекет башчыларыбызга да Кудай Таалам илим, билим, ынсап жана жөндөмдүүлүк жана Кудай Таалам өзү дөөлөт берген болсун. Жана пайгамбар хадисте айтканда, алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей, мамлекетибиздин колундагы калган мамлекеттен үстүнкү колдорунан кылып, жана келе эмес, мына ала койгула дей тургандай мамлекетке жете турган мамлекеттерден кылсын. Ислам динине Кудай Таалам оомат берсин. Жана эки дүйнө шермендечиликтен Кудайым өзү алыс кылсын. Валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.